Саламатсыңарбы кымбаттуу балдар. Мен силер менен көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Биз бүгүн балдар билимибизди дагы да тереңдетип, мен жана дүйнө сабагы менен таанышабыз. Балдар, биз азыр сабакты баштаардан мурда көңүлүбүздү ачуу менен бирге бул көнүгүүлөрдү кайталайбыз. Балдар, азыр биз эмненин үнүн уктук? Туура, кол чабуунун үнүн уктук. Дагы азаматсыңар, музыканын үнүн уктук. Демек, музыканын, кол чабуунун үндөрүн уга алдык. Биздин бүгүн көтө турган темабыз балдар. Үн булактары. Биз силер менен жаңы эле көнүгүүлөрдү кайталоо менен үн булактарын уга алдык. Балдар, бүгүнкү сабакта силер үндөрдү таанып, жаратылыштагы, тиричиликтеги үндөрдү айырмалай билесиңер. Үндөрдү угуп, байкоо менен салыштыруу көндүмдөрүңөрдү өнүктүрөсүңөр. Музыкалык аспаптарды жана айланадагы буюмдарды баалоону үйрөнөсүңөр. Балдар, бүгүнкү сабакта сүрөттөр менен, китеп жана жумушчу дептер менен иштейбиз. Балдар, бул сүрөттөрдө эмнелерди көрүп турасыңар? Туура. Коңгуроо. Коңгуроо кантип үн чыгарат? Туура. Коңгуроонун үнүн дагы бир жолу угуп көрөлү балдар. Демек, коңгуроонун кантип үн чыгарарын билип алдык. Кийинки сүрөттө балдар, эмненин сүрөтүн көрүп жатасыңар? Туура. Суунун сүрөтүн. А суу кантип үн чыгарат балдар? Туура. Азыр биргеликте силер менен суунун кантип үн чыгарарын угабыз. Көрдүңөрбү балдар? Суунун үнүн уга алдык. Бул сүрөттө эмнелерди көрүп жатасыңар балдар? Туура. Азаматсыңар, телефондун сүрөтүн көрүп жатабыз. Телефон шыңгырап үн чыгарат. Туура. Кийинки сүрөттү карайбыз балдар. Эмненин сүрөтү турат? Туура. Пианино. Адам колу менен черткенде, демек, пианинодан үн чыгат. Азаматсыңар. Эми балдар, бул сүрөттөрдү карайбыз. Бул сүрөттөрдөн силер эмнелерди көрүп жатасыңар? Туура. Сыналгы. Сыналгыдан биз ар кандай үндөрдү уга алабыз. Туура жооп бердиңер. Кийинки сүрөттө балдар эмнени көрүп жатабыз? Ооба, кичинекей баланы көрүп жатабыз. Ал ыйлап үн чыгарат. Акыркы сүрөттү карайбыз балдар. Туура. Апасы менен балдары. Апабыздын сүйлөгөн үнүн биз уга алабыз. Азаматсыңар балдар. Бул сүрөттө балдар эмнелерди көрүп жатасыңар? Туура. Музыканын угуп жаткан сүрөтүн көрүп жатасыңар. Азаматсыңар. Кийинки сүрөттү карайбыз балдар.
скрипканын сүрөтүн көрүп жатабыз. Скрипканы адам черткенде биз үнүн уга алабыз. Азаматсыңар. Акыркы сүрөттү карайбыз балдар. Акыркы сүрөттү карайбыз балдар. Туура. Жолдон биз машиналардын үнүн уга алабыз. Азаматсыңар. Балдар, бул сүрөттө силер эмнелерди көрүп жатасыңар? Жаныбардын сүрөтүн көрүп жатасыңар. Ооба. Жаныбар кандай үн чыгарат? Туура балдар, катуу үн чыгарат. Кийинки сүрөттү карайбыз. Туура, салюттун сүрөтү. Бул дагы катуу үн чыгарат. Азаматсыңар балдар. Балдар, биз азыр иш дептерибизди ачабыз. 59 бетти ачкыла. Силерге 4 бөлүктөн турган таблица берилген. Ушул таблицаны сүрөттөр аркылуу толтурабыз. Биринчи таблицаны карайбыз. Мектеп. Мектептен биз кандай үндөрдү угабыз? Экинчи тапшырма. Үй. Үйдөн биз кандай үндөрдү угабыз? Үчүнчү тапшырма. Сейилбак. Сейилбактан кандай үндөрдү уга алабыз? Төртүнчү тапшырма. Жол. Жолдон биз кандай үндөрдү угабыз? Биринчи тапшырманы карайбыз балдар. Азаматсыңар. Биринчи тапшырмада биз мектептен коңгуроонун үнүн, мугалимдин үнүн, балдардын үнүн уга алабыз. Экинчи тапшырмада үйдөн биз сыналгынын үнүн, баланын ыйлаганын, апабыздын үнүн уга алабыз. Азаматсыңар. Туура таптыңар. Үчүнчү сүрөттү карайбыз балдар. Сейилбактан биз чымчыктын үнүн, бак тарактардын шуулдаган үндөрүн уга алабыз. Туура таптыңар. Акыркы сүрөттү карайбыз балдар. Биз жолдон унаалардын үнүн угат экенбиз. Азаматсыңар. Демек балдар, үндөр дагы өз ара бөлүнүшөт экен. Акырын үндөр жана катуу үндөр. Биз сейилбактан, көчөдөн, үйдөн, мектептен ар кандай үндөрдү уга алат экенбиз. Тактап айтканда үн булактарын уга алабыз. Эми балдар, бүгүнкү сабакта силер кандай үндөр менен тааныштыңар? Жана бул сүрөттөгү буюмдардан кандай үндөр чыгат экен? Биринчи сүрөттү карайбыз. Туура, пианино, музыкалык үндөрдү уга алабыз. Экинчи сүрөттү карайбыз. Коңгуроо. Албетте, коңгуроонун үнүн мектептен уга алабыз. Балдар, үчүнчү сүрөттү карайбыз. Туура, суулардын үнүн биз деңизден уга алабыз. Төртүнчү сүрөттү карайбыз. Туура, кичинекей баланын ыйлаган үнү. Акыркы сүрөттөрдү карап жооп беребиз. Туура балдар, телефондун шыңыраган үнүн уга алабыз. Азаматсыңар. Балдар, үйгө тапшырма. 59 бет 6 А тапшырмасын үйдөн аткарып келебиз. Бул тапшырмада силерге 2 бөлүктөн турган тапшырма берген. Ушул 2 бөлүктөн турган таблицаны үйдөн толтуруп келебиз. Саламатсыздарбы, урматтуу эже агайлар? Бүгүнкү сабагымды 5E модели менен түзүп өтө алдым. Бүгүнкү сабакта балдардын ой жүгүртүүсү, креативдүүлүгүн өнүктүрө алдым. 5E модели 5 этаптан турат. Биринчи этап кызыктыруу. Кызыктыруу этабында балдар кол чабуу менен көнүгүүлөрдү жасап, кандай үндөр чыкты, ошол үндөрдү айтып бере алышты. Экинчи этап изилдөө иши. 7 мүнөт убакыт берилди. 7 мүнөт убакыттын ичинде балдар сүрөттөр аркылуу суроолорго жооп берип, коңгуроонун суунун шарылдаган үнүн уга алышты. Үчүнчү этап түшүндүрүү. 8 мүнөт убакыт берилди.
Балдар түшүндүрүү ишинде суроолорго жооп беришти, сүрөттөрдү карашты, сүрөттөр аркылуу кандай музыкалар, кандай үндөр чыгаарын түшүнүштү. 4-сү тереңдетүү этабы. Балдар 4-бөлүктө иш тептери менен иштешти. 59-бет. 6-А тапшырмасы. Балдар 4 бөлүктөн турган таблицаны сүрөттөрдү тартуу менен толтурушту. 5-этап баалоо этабы. Бул этапта балдар суроолорго жооп берип, кайсыл сүрөттөн кандай музыкалар, кандай үндөр чыгат, ошолорго жооп берүү менен өздөрүн баалашты. Ушул 5 этаптын негизинде сабагымды жыйынтыктай алдым.